Бейиш нуру. Аллахты тааныткан төө. Бүткүл жаратыктарга ар кандай акылмандуу, тартиптүү, кооз өзгөчөлүктөрдү чексиз илим ээси болгон зат гана бере алат. Буга мисал айта турган болсок, ааламда мисал өтө көп. Алардын ичинен кадимки төөнү мисал катары карап көрөлү. Төө чөлдө жашайт. Чөл болсо жашоо шарты оор болгон аймак. Ошондой шарты катаал болгон аймакка ылайыкташтырып жаратылган төө. Төөнүн өркөчү азык сактоочу кампа сыяктуу. Ал өркөчүндө сакталган ырыскы менен бир канча күн жашай алат. Ал жердеги суу менен болсо 3 жумага чейин суу ичпей жашай алат. Бул убакта денесинин 22% арыктап, ээрип жок болуп кетет. Негизинен адам денесиндеги суунун 12% гана жоготкон кезде көз жумат. А төө болсо денесиндеги суунун 40% жоготса да өлбөй жашай берет. Ал эми кыш ичи суу ичпей чыга алат. А туяктары болсо кенен болгондуктан кумда батып кетпестен кенен баса алат. Көзүндөгү кирпиктер тосмо сыяктуу. Эң күчтүү бороондо дагы көзүнө кум кирбей жүрө алат. Мурду да таң калыштуу жаратылган. Эң коркунучтуу бороондо да кыйналбастан кенен дем ала алат. Жогорку эрини да тикендүү өсүмдүктөрдү жегенге ыңгайлаштырылган. Узун моюну болсо жерден 3 метр бийиктиктеги жалбырактарды жегенге мүмкүнчүлүк берет. Тизелери болсо кумдун ысыгын өткөрбөй турган жана көп жатса да жара болбой турган тери менен капталган. Анын калың териси жайкы 50 градустук ысыкка да, кышкы 50 градустук суукка да туруштук бере алат. Демек, төөнүн жашаган жерине ылайык өзгөчөлүк берилип жатат. Төөнүн бир эле туягы аттын туягындай болгондо, чөлдө 1 чакырымда баса албайт болчу. Же болбосо көзү кум кирбей турган болуп жаратылбаганда, бороондордо 1 кадам дагы таштай алмак эмес. Эриндери да азыркыдай болбогондо оттой албайт болчу. Мынакей, төөгө башка жаныбарларга берилгендей эле өтө сонун кооз, дал өзүнө керектүү болгон өзгөчөлүктөр берилип жатат. Демек, муну төөнүн абалын билген чексиз илим ээси болгон Аллах берип жатат. Ушул эле сыяктуу башка жаратыктарды да төөгө салыштырып карап көрөлү. Аллахтын чексиз чеберчилиги менен жасаган кооздуктарына карап, Аллах кандай кооз жараткан дебеске айла калбайт. Ырас эле алар төөнүн кандай жаратылганын карашпайбы? Бул акыйкаттар Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.